Диги конуш долбоору бул диги абдан кыска аталыш болуп атат. Негизи биздин долбоордун аталышы бул деген элет коомчулукта ачык жана айкын санарип аркылуу келечек куруу деген долбоор диги конуш деп кыскача айтып койгонбуз. Себеби деген диги бул англис тилинен санарипти белгилейт. Ал эми конуш бул деген ар бир кыргыздын жакын сөзү болуп атат. Бул деген албетте элет, албетте кандайдыр өзүнүн айылы элеске келет. Негизи биз айылдык элдер менен иштейбиз. Элеттиктер менен биздин долбоордун алкагында 3 багыт бар. Бул биринчиден санарип боюнча окутууларды жүргүзүү, экинчиден бул деген электронный коммерцияга үйрөтүү жана жүргүзүү жана кичи гранттарды конкурсун уюштуруу стартаптарга, жана үчүнчү биздики бул тек ивенттер деп атабыз, бул ар кандай тек фестивалдарды уюштуруу. Биздин долбоор Европа биримдиги аркылуу каржыланган. И бүгүн биз Баткен мамлекеттик университетинде Enactus Кыргызстан уюму менен бирдикте өзүбүздүн мындай ыктыярчы катары бюджетти караштырып Баткенде чогуу бул долбоорду ачып олтурабыз. Бул жердеги борбордо көрүп аткан имараттын дизайны жана мебелдер Enactus'тан аркылуу каржыланган. Бул жердеги ремонтту Батму өзү жасаган. Ал эми могу жердеги көрүп аткан оборудование жабдуулар именно санарипке байланыштуу, мисалы интерактивдүү панель, же болбосо ноутбуктар, же болбосо МФО принтер, көп түстүү принтерлер. Бул деген биздин лидер коомдук бирикменин тарабынан каржыланган, берилген.